көптөгөн мукам ырыларды аткарган. Бүгүн бизде мейманда Алтынбек Кальянов ырчы аткаруучу агабыз келип отурду. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин төрүбүз дагы бош эмес, экинчи айланпабызда дагы. Биздин төргө кош келиңиз дейли. Рахмат, биз келдик, жамандык келбесин. Кутала келдиңиз анда. Мүмкүн келгендини билбейм. Кудай буйрса, баягы негизи кыргыз элинин айтылган жакшы сөз бар го, канча бут кирсе ошончо кут кирет деп. Бизде таң эрте саат 6-дан баштап ушул студияга бут эле кирип атат. Бут эле кирип атат. Бут эле келип атат. Эгерде келген адамдын, мисалы, бут кирип атат, бут эле кирип атат деп атпайсызбы? Анан келген адамдын аурасы жакшы болсо, анда кут келет. Аура жакшы. Аура жакшы. Таңды кандай тосуңуз? Бүгүн эрте тургузбойду окшойт, же адат сиз эрте турасызбы? Жок, ооба, бүгүн эрте туруп, ошо уйкудан кыйналып аткан окшойт. Таңды жакшы тостук, эртең менен ошол атай силердин эфирдеп, демейде 10-11-де турчу элем бүгүн. Будильник коюп кайра 2-3 жолу. Айгай сааттанбы. Анан Алтынбек байке, бирок бүгүн эрте туруп калдым, буга чейин 10-11-де турчумун деп атпайсызбы? Негизинен таңдардан турган адам мындай жумушу да эрте бүтөт да, бүгүн көбүрөөк жумушуңуз бүтсө керек, Кудай буйрса. Биздин айыстан дегендей. Силердин аркаңар менен ушундай жумуш бүтүрүп атат окшойт. Негизи Алла таалам айткан экен, эгерде ким дейт күн менен чогуу койгонсо дейт, ошол менен тең мол көп рызкы чачам деген экен. Анан бүгүн Мен таң атчакта отуруп күн чыкканда жатып алгам. Ооба, той болуп жүрөт, негизинен эле чыгармачылыктын элдин кызматында жүргөн адам баягы кеч Күн менен түн алмашып калган сыяктуу да. Негизинен уйкуну да кандырбай жүрүш керек, уйкуну кандырбаса бул адамда ден соолугуна кандайдыр бир таасир тийгизет. Анан мага тиешелик экен. Анан айтсаңыз, өзүңүз тууралуу бир кыскача маалымат бере кетесизби? Кайсыл жерден коносуз? Кайсыл жерден кошуңарыңыз кийин? Мен өзүм илгери айтчу эле, алыскы депчи. Ансанда ошо Алыскы Нарын облусунун Ат Баш району Ак Муз айылынан болом. Атым Алтынбек, фамилиям Кальянов. Комуз менен элдик ырды ордойм. Улуттук консерваторияны Улук Мырза Полотов агайдан бүткөм. Ошондон бери баягы агай үйрөткөн ырларды агай чаап берген жол менен келатабыз десем туура болот да. Жакшы экен. Анан баягы сиз менимче куру келген жоксуз го, куржунуңузга толтура ырлардан сала келсеңиз керек. Анан ошол ырларыңыздардан бирди алып чыгып, кыргыз элине Менче ырдап берелби? Алтынбек байке салга чыгып. Эми Жолболду Албаев агабыздын Сагынамын деген ыры бар, ошону Canımdan karıştırsam kusadım, erte geç yolumdara bazarım. Canımdan karıştırsam ey kusadım, erte geç yolumdara bazarım. Gökmeykinden haber alır. Gün bolsam gökmeykendi sözü götür. Yürekli nurum menen acarladım. Gün bolsam gökmeykendi sözü götür. Yürekli nurum menen adarladım. Çınında aysın go deyim mağa jarım.
неге мынча сагынамын кокустан тарынсаң да ичим түппөй кайра эле көргүм келет мүнөт сайын кокустан тарынсаң да ичим түппөй кайра эле көргүм келет мүнөт сайын азырда көргүм келет мүнөт сайын. Жакшы экен, анан азырда көргүм келет мүнөт сайында бөрдө атасынан сүйүүнүн мейкиндик күчү керемет деп айтып атпайсызбы? Анан негизи сүйүү деп да калдык, сүйүү жөнүндө сурагым келип атат. Ишенесизби ошого? Жок, жок. Ушундай. Сиз мисалы өзүңүздүн жубайыңызды убагында сүйүп, ошол сүйүү менен ооруп туруп алгансыз да, туурабы? Ооба. Анан мисалы ошол убактагы сүйүүнү сиз эмне дарылачу эле сизди? Дарылачы мени деген ырлар бар го сүйүү жөнүндө. Ал убакта эми ошо жеңиң эле дарылачу. Ал убакта да атпайсыз, мен эми мына 1 жыл болду да үйлөнгөнүмчү. Анан азыр ошол убактагыдай эле дегендей. Жакшы. Сонун анан Айбек байке бүгүн баягы биздин эфирдин баягы күндүн темасы баягы өздүк майрам деп айтпалык. Анан бул жерде көпчүлүк биздин баягы кыргызстандыктар, биздин көрөрмандар жазып атат да куттуктап коюңуздарчы деп. Анан баягы эгер кимдирдикин окуй кала турган болсок баягы кечирим сурайбыз. Анан ушул өздүк майрамга кандай карайсыз? Туулган күнгө дээрлик. Эми туулган күн бул жылына бир келчү нерсе да, бир чети кубанса болот. Аябай сүйүнүп ошол жылы ошол күнү жарык дүйнөгө келген, биринчи очередь эртең менен турганда албетте жарык дүйнөгө алып келген апасын, атасын куттукташ керек. Экинчиден кичине кайгырса болот. Анткени жыл өткөн сайын ушунча жаш өтүп атат да. Анан эми бул жерде албетте кайгырып тоспойт да. Кубануу менен тосот. Ар бирине сүйүнүч болот. Бул чоң эсте калаарлык күндөрдү өткөзөт. Жакшы. Анан негизинен эле мынакей туулган күн болуп атат, бир жылга картайып атам деп да өкүнгөндөр бар экен. Жок, өкүнбөш керек, Негизинен эле мен ушул жашты да, ушул жылды да, ошого да, ошону көрүп атканга да Кудайга тоо деш керек да. Анан ата-эне туурасында сөз болуп кетти. Эгерде өмүрүң узун болушун кааласаң, ата-энеңди сыйла деп коет эмеспи? Анысы кандай сиз ата-энеңизге көрсөткөн сыйыңыз? Эми ата-энеме муну көрсөттүм, тигини көрсөттүм деп айта албайм. Менин ар бир жасаган ишим жакшы жактары ошол ата-энем үчүн деп ойлойм да. Анан эми аны балким мен минтип койдум, тигинтип койдум дегенден алысмын. Анткени ата-энеге деген өмүр бою кызмат кылсак дагы баары бир түн туруп эмизген ак сүтүн актай албайт экенбиз да. Анан ал бизде тем более мен 6 жашка чейин эмдим. Анан баягы эл арасында сөз бар го, энеңди Меккеге чейин жөө көтөрүп барсаң да эненин бир түндүк сүтүнөн баягы актай албайсың, кутуп албайсың дейт. Анан кыргызда дагы эң сонун сөз бар, атадан 3 уул төрөлөт депчи. Атага тең бала, атадан артык бала, атадан кем бала деп. Менимче ошол сапаттардын баардыгы сизде болсо керек. Негизи Энат ага биз баягы кандай болгон күндө дагы ата-энебизге баягы тең келе албайт экенбиз аларга. Анан Айбек байке бул жерде жалпы бул жерден Баткенден атайын аябай суранып жатышат Алтынбек байке сизден. Айбек байке баягы Адан башталат экен. Айбекке койсун. Алтынбек байке Баткенден атайын суранып жатышат. Өрүкзарга деген ырдырдап бериңизчи. Өрүкзарга кетели дегенде. Болбойт, мен азыр жумушка кетейин деп аттым эле. Сөзсүз ырдатып эмес. Кудай буйрса эфирдин жүрүшүндө сөзсүз ырдатып берүүгө аракет кылабыз. Жаңыртып берет, жандын мен Өрүкзарга кетели деп, биз да Баткенди көздөп Баткенге. Баткенге барып, Өрүкзарды аралап, Кудай буйрса. Анан ырчылык сизге кимден калган? Кимден калган чынында? Негизи бул өнөр. Эми өнөр негизи менен баягы кичирээк кезимде чоң атам кайтыш болгон. Мен бирок анын ырдагандарын көрбөй калдым, бирок чоң атамдын тең туштары айтып калар эле. Атаң, чоң атаң дейт. Сүйлөгөндө кекештерим сүйлөчү дейт. Ырдаганда такалчу эмес деп күлүп калышат. Анан значит чоң атам ырдачу экен, анан өзүмдүн атам жакшы ырдайт. Ал эми баягы Союздун убагында гана бул борборго келбегендиктен эми Союздун убагында билесиз да, мал жырмаласа малчы болуп калган, тракторист болуп калган, ошончо калган. Анан
ошол атам өмүр бою малчы болгон. Бирок баягы айылга ошол сайыз убагында коюп барган ырчылар обязательно атамды ырдатып кетишкен да. Анан атамдан калса бул ошол атамдан келаткан нерсе болуш керек. Баягы аккан арыктан суу агат, алмаз Атам эми сахнага чыккан жок, чоң сахнага, бирок эл арасында бирок эл арасында көптөрү күлүп калат. Сенин ордуңа атаң бир 2 ай окуса сенден өткөн ырчы болмок депчи. Мен ойлоп калам, атаман келаткан нерсе болуш керек деп. Баягы үй бүлөңүздөрдө бир туугандардын арасында сиз элесизби баягы чыгармачылыкка жакын же барбы? Эми бар тең эле агаларым, эжелерим бүт эле ырдайт. Бирок Элге таанылып калган мен элеминби? ошол өздөрү баягындай өздөрүнүн отуруштарында же бир туугандар чогулуп калганда бар тең ырдай беришет. Анда бардык эле ырдайт, ырчылык жаатында бар экен. Анан чыгармачылыктан тышкары дагы мындай суроо бергим келип жатат. Негизинен эле мындай сөз бар эмеспи? Адам аркасын канчалык кылчактап караган сайын бара жаткан жолунан адашат депчи. Анан сиз өткөн жашоого кандай карайсыз? Эстеп, деп жок деген сыяктуу же Эми болбосо өткөн жашоонун жакшы жактарын карап сыймыктанса болот. эми өтө сыймыктанбайсың, просто ушундай нерсени басып өтүпмүн деп бир кубанып каласың. Эң негизгиси ошол артты карап кылчайып, кечээки кылган ишиңди эртең кылып албаш үчүн түздөнүп басыш керек да көбүнчөсү. Ошого аракет кылам. Өткөн жашоодан сабак келсе жакшы экен. Бул нерседе жакшы экен. Өтүп кеткен нерсе бизге ар бир күн, ар бир мүнөт биз үчүн бул сабак катары эске алсак болот экен. Баскан жолубузду баспайлы дегендей, андан ары жаңы жолдор менен басалы. Эң сонун Алтынбек байке баягы ар бир чыгармачыл адамдын өзүнүн баягы максаты болот да, алга коюлчу. Сиздин максатыңыз эмне? Мисалы көпчүлүк чыгармачыл адамдардан сураса, ой мен тарыхта калсам, анан менин ырым мындай ырдалса деген да. Сиздин максатыңыз болуп көрүлчү. Эми менин максатым мо ата бабабыздан келаткан эски ырларды, Элдик ырларды. азыр унутта калып баратпайбы? Ошону нугун бузбай, обонун бузбай, сөзүн бузбай кийинки муунга өткөзүп берүү. Ал эми тарыхта калабызбы, калбайбызбы, ал элдин тагдырында, элдин колунда болобуз да. Анан ошондуктан мен ошону ойлойт элем. Ошол ата бабаларыбыз кандай жазып, кандай кайрыктарды, кандай сөздөрү менен айтып кетсе, мына азыр акыркы убактарда көрүп атабыз, тилекке каршы сөздөрүн бузуп коюп атат, обондорун бурмалай атышат. Эми бирөөнүн эмгегин жегенге барабар да, бирөөнүн мындайча айтканда салып кеткен дубалын бузганга барабар болуп калат да. Ошондуктан ошону бузбай, бизден кийинки муундагы тетиги мынчанчы кылымда момундай атабыз момундай ырдап өтүптүр деп, ошолорду түз ырдаганга, ошолорго толук өткөзүп берсек, мына ошол чоң бул дүйнөдө чоң кылган бир ишибиз болот да. Анан баягы Алтынбек байке, сиз улуу муун негизи баягы кыргыз эстрадасында 3кө бөлүнөт го, улуу муун, орто муун, анан азыркы муун болупчу. Анан сиз баягы орто муун менен азыркы муундун ортосунда адамдар. Жок, ошол эки муундун ортосундагы ырчылардан баягы бирисиз да. Анан азыркы жаш ырчыларга берер баягы кеңешиңиз, бааңыз, кээ бир учурда көпчүлүгү нааразы болуп калгандар болот, кээ бирөө ыраазы болуп калгандар болот. Өзүңүздүн жеке пикириңиз баягы ырчылык эмес, мына жарандык катары, Кыргыз Республикасынын жараны катары. Өткөндө да бир акыныбыз айтып калды, жазуучу эжекебиз айтып калды, бир ырчы ырдап жүрөт дейт. Бир акындын бир куплетин алган экен, экинчи акындын экинчи куплетин алган, ошентип анан окшоштуруп, кошуп уйкалаштырыптыр, анан ыр кылып ырдалыптыр, бирок мааниси жок деп атат. Анан мындай нерсеге да кандай карайсыз? Чогуу жооп берип кетиңиз. Эми мен сиздин сурооңуздан баштайын. Акыркы убакта чынын айтсак, сөздүккө маани бербей баратканыбыз байкалып атат да. Өзүңүздөр деле күбө болуп аткандарды чыгарсыздар. Эми баары эле эмес, айрымдары. Айткандай ошол уйкаштыгына же бир мисалы негизи бир баян болуш керек да. Эки баянды бир кылгандар бар да. Же ар эмес, же бери эмес. Анан эми алардын баарын мен мындай болсун, тигиндей болсун деп айта албайм. Мен колуман келген өзүмдүн баягы милдетимди так аткарганга милдеттүүмүн. Мен ошого аракет кылам. Анан жаштар эми Кудай буйрса убакыт өткөн сайын, жыл өткөн сайын балким артын карап түздөнөт, мүмкүн алдын карап түздөнөт. Бул нерсе бара-бара оңолуп кетет болуш керек. Анткени эл электенет көргөндөн кийин деп ойлойм да. Бул жерден дагы баягы бизге, сизге каалоо тилектерди айткан экен. Алтынбек ага, кызы Маделияга бүгүн 3 жашка чыгып жатат. Жакшы каалоо тилегиңизди айтып, жакшы ырларыңыздан аткарып берип коюңузчу. Сизге ден соолук, чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз деп Атайын Ош шаарынан чыгып жатыптыр. Чоң рахмат.
ошол кичинекей Аделияңыздын өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун, ата энесин сыйлаган, эл журтун сыйлаган, эртеңки күнү кыргыз элине бир төбөсү көрүнүп жакшы жактан кыргыз элине кызмат кыла турган жаштардан болуп чоңойсун. Эң негиси аман эсен болсун ата энеси, аны тапкан ата энеси эл журту менен аман болсун. Жакшы. Анан жогоруда бир көрөрманов суранып кетти эле сизден Баткенге барып чогуу Баткенге өлүп келбейлиби деп. Өрүк аралып келели, өрүк зарга барабыз, сейилдеп келели. Ошол атайын Баткенден жазып жаткан Баягы эртеден бери эле кыйын болуп мактанып аттым эле дегендей сөздөрүн чын эстей элбей айтам да, толукчу. Бирок эми билишимче ырдап берейин, көрүүчүлөрдөн кечирим сурайм, Дуруктуу кокус билбей калган болсом кечирим сурайм, бирок билгенге аракет. Сиздер да айтып койсоңуз. Аракет кылабыз. Çişip geteli örük zarga sunuşumdu suranam çetke kakpa suyubizge joluğup aylı tündö suyun alı bir geligen suyun alı bir geligen baktımızga suyun alı bir geligen suyun alı bir geligen baktımızga möl bulaka baralı ay toskunu at jalında şamalda oynoşkunu yıldızlardan tereli çaçılasın bulaklarga süydürüp bulaklarga süydürüp yüzümüzdü bulaklarga süydürüp bulaklarga süydürüp yüzümüzdü girer çişip gelilik örük zarga sunuşumdu suranam çetke kakpa suyubizge joluğup aylı tündö suyun alı bir geligen suyun alı bir geligen baktığızga suyun alı bir geligen suyun alı bir geligen baktığızga örük zarga geteli örük zarga geteli makul olçoy örük zarga geteli örük zarga geteli makul bolçoy aralashtirib urda berdi. Жаңы эле ойлоп мындай бактыбызды ойлоп, сүйүүбүздү ойлоп, анан өрүк зарга жетпей калабызбы десек, жок бардык. Жок бардык өрүк зарга. Элден кечирим сурайм, көрүүчүлөрдөн, угармандардан, анткени мен чын эле бунун сөздөрүн унутуп калдым. Жана көрөрманыбыз суранганда мен жакшы эле отуруп ойлонуп көрдүм. Бирок эми баягы адамдын көңүлү гүл дейт го. Ооба. Ошо атайын Баткенден суранып атса, эми билишимче ырдап берейин деп аракет кылдым. Анан балким көрүп отургандар ушинтип кантип ырдасын мындай дегенге кечирим сурайм. Эң сонун анан бул жерде дагы атайын сизге кабыл элек айтып, Андижандагы кыргыздар сизге кабыл элек айтып жатат. Алтынбек, эмүнүңө береке, атайын Андижандагы кыргыздар сиздерди көрүп отурабыз. Ишиңизге ийгилик дейт Алтынбек. Чоң рахмат. Сиздердин де ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат дейли дагы, анан биздин убактыбыз учкан. Куш дейт сизге эркин микрофон. Кыргыз элине кайрылуу кабыл тилектериңиз болсо. Биринчиден
ошо сиздердин жалпы жамаатыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушул сыналгыдан баягы эл менен эми күндө бетме бет жолуга албайбыз да. Сыналгы аркылуу тиги дүйнөнүн аркы бетинен байланышка чыгып ушул менен эл менен жолуктурушуп атканыңыздарга ишиңиздерде ийгилик болсун. Анан кыргыз элибизде болсо эми тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Могу алдыда келаткан шайлообуз жакшы, тынч, ошондой эмеде өтсүн. Анан келаткан ушу шайлоодо жакшынакай татыктуу президентибизди шайлап алалы. Анан ошол кыргыз элиме тынччылык каалайт. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Таңкы пирамиданын жамааты сизге ыраазычылык билдирет. Кечикпей өз убагында келип бергениңизге. Негизинен бирок бир аз кыргыздын салтын бузуп койсо, кыргыздар кечип келчү эле дегендей. Жада эрте келип алып болушат. Мендер ошо салт менен жүрчү элем. Жакшы. Анан бул жерде баягы WhatsApp аркылуу бизге аябай көптөгөн кабыл тилектер, бүгүн баягы бүгүнкү биздин темабыз баягы өздүк майрам, туулган күн дегендиктен анан жалпы биздин Кыргызстандагы кимдин бүгүнкү туулган күнү болсо, жалпы биздин көрөрмандарды жалпы телевидение каналы ушул Пирамида телеканалынын атынан бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз.